Bismillahirrahmanirrahim. Туғандар, бүгінгі чыгарылышты базар коргондон баштадык. Бул жер кандай айыл аталып калат? Кызыл Октябрь экен. Улукбай аканын аттарын тартканы келдим. Бул биринчиси, мындан кийин дагы бир аты бар. Буну эмне себептен сатууга коюп атасыз, Улукбай ака? Аттарды. Аттарды караган адам жок. Караганы кол жок. Сиз дагы кетесиз. Анда ушул туугандар эки аты бир аттын балдары экен. Линиясы Жалал-Абад Калмакырчындагы жанагы таанымал Орликке барат дейт. Азыр атеси өзү барын далилдеп кетет, жакшылап болуп тургула. Бул сизге кантип келип калган? Түбү Калмакырчында аттар, да? Калмакырчын. Калмакырчында мен бир укам, аттын турган укам таялган. Азыр жана көрдүң го тор. Ооба. Ошону алган барганда мен Алманбек деген унегеси менен тааныш кылам. Ошондон бери зомошо сүйлөшүп алып турабыз да. Алманбет дегенде Орлик уруктан ат кармайбы? Кармай, ошо койгон экен айгырга. Ал өзүнүн жылкысы бар. Анан ушуну сатам акага дегенден соң кызыгып калдым эле да. Бул канча убакыттын жүзү болду сизге келгенине? Кунанда келген. Жазга пыштысында 2 жылдан бери. Азыр канча жашта? Азыр экасы, жазга экасы болот. Азыр жаңасы. Майда туулган кулун деген да. Азыр жаңасы. Үстүнө эми сайып атат. Негизи Орликтер чоң болот. Бул дагы жакшы экен. 1.62. 1.60га болсо болот да гарантияда. Таза бою. Таза бой 1.60. Мына азыр ошондо 4 жаш. 4 жаш. 4 жашка бою өтө жакшы. Анан бул багылып турду, былтыр суут албай калдым дедиңизби? Былтыр жок, былтыр быйыл сууду да ошо. Быйыл куу казып болуп турду да 6 ай жазмай. Зорго сууттум дейт. Эми эле суутканда кайра азыр Россияга кетип калсам дагы бул семирип кетет дейт. Азыр ат суусу даярбы? Даяр. Улактарга барып чабылып атабы? Чабылып атат. Улагы кандай экен? Жакшы. Улагы жакшы. Кириштери зорбу? Алам деген адам келип улакка чабып көрүп алса эле. Алып кетет, Жакшы. Ден соолугуна кайтайлычы. Ден соолугу 5. Буту колу баары. Колу таза. Улактан тебеленген жерлери бар анча-анча. Колу таза. Жебиши жакшы. Анан Корозурку. аттын оозу каттууракпы? Аттын оозу каттуураак. Палбан адам миниш керек. Палбан адам миниш керек. Мына. Ошо. Ат өтө курч, анан корс. Осуна жыл качыңдаш керек. Анча-мынча адам мин албайт да. Анча-мынча адам мин албайт. Мен өзүм туурасы айтканда мин албай калдым. Пели корс. Анан жанагы адамдар айтып коет, негизи корс, пели начар аттардан чыгат деп коет да. Мына. Орлик урук. Буту колу таза экен. Боюн 1.62 деп атат. Мына 60ка тартып аласыңар. Анан бул улак көрүптөр үйүрчү, үйүр көргөнбү? Үйүр көргөн эмес, Мына. 2 жылдан бери колдо. Анан улага баасын кандай коесуз? Өткөндө чыгарганда ошо 600 деп чыгарганбыз да. 600. Бул буга чейин да сатылат деп чыккан, Содасы болгонбу? Содасы болгон. Канча сурашкан мындай? 470ке болду эле. Бөлүп эле турган болду. Нак болбой калган дең, Ошо менен туруп калган. Кыскасы варианты жок экен да, нак сатышыңыз керек. Нак сатып берсем билдим эле да. Негизи эле өзү вариант жакшы иш эмес. Алышалы болот, кийин беришке келгенде кыйнап коет адам. Мына. Телефон номерди айтып коюңчу. 553 менен. 64 00 63. WhatsApp барбы? WhatsApp бар.
Туугандар, биз себепкербиз, атты тартып көргөз бердик. Ушул номерге чалып, дагы да ат боюнча кеңири сурайсыңар. Бардык ар кандай сурооңорго жооп аласыңар буюрса. Мына көрүп эле алып алгыла дебейбиз. Аттын жанына келип, текшерип, минип көрүп, чабып көрүп, анан баасын келише бересиңер. Буюрса, баасы чечилип эле калыптыр бунун, бүтөйүндө эле калыптыр. Мына уктуңар, маалыматты кенен кылып жеткирип бердик. Азыр мындайын дагы бир аты бар экен. Ушунун эле шериги, бир желе. Бир аттын баласы. Мына. Азыр аны тартабыз туугандар. Каналыбыздан алыстабай туруңула.